Мен көп деле сүйлөбөйм, бир эле нерсени айтып коеюн. Көпчүлүк учурда ушу конституциянын талашы боюнча Текебаев деле күнөөлөп өзгөчө токтойм эже айтып калат. Ушу күнөөлүү, ушуну камаш керек, албылды депчи. Бирок ошол конституция ошол кезде баардык саясий абалды сактап калганда. Мисалы үчүн жанагы Ош коого алаңы болуп кеткенден временный правительство өзү шашкалактап эмне кылаарын билбей калган. Ар кимден сурап калган, эмне кылалы депчи. Ошондо бир чогулушта ошо временный правительствонун өкүлдөрү отуруп эмне кылалы дегенде мен айткам, колуңардан эчтеке келбесе тиги Келдибеков менен Ташиевди чакырып туруп өткөрүп бергиле, бизден эчтеке келбейт экен, өткөрүп бергиле деп. Себеп дегенде жанагы коого алаңы болгондон кийин маселе туруп калган. Конституцияны азыр кабыл алалыбы же күзгө жылдыралыбы деп. Анан кийин көп мамлекеттер, Орусия, башка мамлекеттердин баары каалаган күзгө жылып кетсе экен деп. Күзгө жылганча анан временный правительствонун алын кетирип туруп, анан кийин өздөрүнө керектүү саясатчыларды, саясий партияларды алып чыгабыз деген идеялар болгон. Анан кийин ошенткенден кийин анан болбойт экен деп туруп, анан катуу туруп 27 эмеде июнда өткөрүш керек деп айтканбыз биз. Андан кийин анан чын эле ошондой болуп 27 июнда конституция кабыл алынды да. Мындайча айтканда, көпчүлүк саясатчылар ошол кезде азыр герой кылып айтып атышпайбы? Мына герой болуп конституцияны өзгөрткөн жатышат. Ошол кезде көпчүлүк саясатчылар Роза Отунбаеванын юбкасынын астында жашынып жүрүшкөн. Баары талкаланып, баары эметип, биз комиссия болуп национальный тиги ошол временный тиги түштүктүү жанагы трагедияны кандай болгон деп изилдеп жүрүп баардыгын көрдүк эмне болгонун. Ошол кезде саясатчылар аны көрмөк турсун Отунбаеванын юбкасынын астында отурушкан. Азыр болсо баары герой болуп, эми бул конституциянын кереги жок, бул конституцияны өзгөртүш керек деп атат. Именно ушул конституция сактап калат. Кийинки президенттин зомбулугунан бүтүндөй временный правительствоны түштүк окуясы жана 7 апрель баардыгы үчүн сактап калат. Эгерде кийинки президент келип туруп булардын баарын камайм десе, анткени булар айтат, биз деген 20-жылга чейин конституцияны коюп койгонбуз. Ошол конституция иштеш керек. Андан кийин анан өлкө бир нукка толуп, ошондон ары жаңы конституция менен кетсе болот. Биз ошондой чек коюп баардыгын тең мындай тизип бергенбиз, саясий оюндарды коюп бергенбиз деп айтканга мүмкүнчүлүк болот. Эгер бүгүн өзгөрүп кетсе конституция, анда кийинки президент эгерде булардын саясий нугундагы эмес адам болуп калса, анда саясий процесстер совсем башкача болуп калышы мүмкүн. Ошону бүгүн президент түшүнүш керек. Анан эмеле Өмүрбек Чиркешев айтпадыбы? Атамбаев бир нече жолу айттык, бир нече жолу кайрылдык, убакыт аз болуп калат, конституцияны өзгөртүш керек деп айттык, бирок жок 2020-жылга чейин барат, ал бул деп атты, анан бүгүн эле 2 айдан кийин монтип өзгөрүп кетип атат баары депчи. Эмне себептен? Себептен де саясий процесстер таптаза башка нукта өнүгүп баратат. Атамбаевтар ошо кезде билбей калды, жанагы парламенттик шайлоодо жаш балдар келатат, бүт баары тең мени угат деп ойлошкон. Бирок ошо жаш балдардын артында килтейген Россия мамлекет турат, бүт баары тең пророссийский саясатчылар. Азыр президенттик шайлоонда керек болсо жергиликтүү шайлоонда ута албай калышы мүмкүн СДПК. Согуш болуп кетиши мүмкүн керек болсо, эгерде бир партияны катуу колдоп койсо. Ошондон корккондон анан кийин саясий тиги эмени күчкө келтирип, тиги конституцияны өзгөртүп, именно айтып атпайбы, жана жергиликтүү шайлоолорго коебуз деп. Ошондуктан жергиликтүү шайлоолорго коюп, тиги президенттик шайлоолорго дайынданып алуу, мындайча айтканда президенттик шайлоолорду туура багытта же болбосо СДПКны керектүү партияларды өзүнүн мындай саясий турумун жоготпой калтырып калуу үчүн жазалап атат. Мына бир гана нерсе, башка эч нерсе жок. Себептен де мына Текебаев айтып атат, башкалар айтып атат, Фелис Ашамбаев канча өзүнүн проектлерин көрсөткөн, эметкен, бирок баарын тең алып салбадыбы? Өткөн жогорку кеңеште иштеп чыгылган проекти 99% өзгөрүп кетип атпайбы?
Себептен де саясий процесс бүгін өзгөрүп кетти. Парламентте бүт пророссийский партиялар отурат. Конкуренциядан коркуп атышат. Конкуренциядан. А жанагы Төрөбаев, эмне дегендер кол коюп берип атпайбы? Конституция кабыл алынгандан кийин алар өздөрү жанагы Өмүрбек Чиркешев Конституцияны минтип алып, Билмиянов жок деп атпайбы? Ошолор да жок болуп калат анын ичинде. Себептен де проекттин жакшылап окуп көрсөңүз, проект ориентирован бир 3-4 эле партияга. Каалагандарын алып келет, каалагандарын алып келбейт. Анан ошол эле партиялардын башчысында помощниктер, советниктер болуп калат. Төрөбаев, Мөрөбаев эч кимиси жок болот. Саясий процесстер өзгөрүп атпайбы? Ошондой нукта кетет бүт баардыктан. Мына карагыла, МПОлор жоголду, Конституциялык сот жоголду, баардык процесстер, институттардын баарын жоготуп кетип баратышпайбы? Акырындан келип туруп анан өздөрү эле калып калат, башка эчтеке жок.